Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Qirg'iz elim, mine bizde Qirg'izstanda mine zakon иштебейби. Райым Матраев болсо жумуш немеде болсо, издөөдө болсо, анан агасы келип депутат болуп отурса, мine bizde немелер башкарабы. Ошондуктан биздин талабыбыз, элдин талабы, Райымдын агасы Матраев депутаттыктан кетсин деген талап. Эмне бирөөсү Кыргызстанды жеп ичип, Кыргызстанды саска батырып туруп, анан чакырууга келбейм, мыйзам чегинде баш ийбей ушинтип качып жүрөт. Издөөдө болсо, анан агасы депутат болуп турганга биз карама каршы ошого немебиз, президентибиз Садыр Жапаров жана Ташиев бул ушуга тез арасында чара колдонуп, депутаттыктан алууңузду талап кылабыз. Assalamu alaikum Kırgız elim. Men sizlerge bir жақшы bir Kırgız el üçün çoğun bir kadamдар таштай турган bir кайрылуу жасайын деп чечтим. Негизи ар bir жарандын ички туйгусунда мамлекетибиз өссө экен, өнүксө экен деген ой бар болуш керек деп ойлойм да. Меники лично ошондой да. Кыргыз эл өнүксө өссө экен деп. Эмне боюнча кайрылуу жасап кетейин десем, туугандар, Райым Матраимов боюнча мисалы азыр аябай кандай Кыргыз элинде чоң талкуу жаратып атпайбы? Буга чейин 30 жылдан бери негизи эле мамлекет өнүкпөйт, мыйзамдуулук сакталбаса, коррупция болсо, ошол мамлекет өнүкпөйт да. Мисалы үчүн мыйзам сакталган Япония, Корея, башка мамлекеттер көрө турган болсок, мына мыйзамды эч ким коррупция кылбайт, ошонун негизинде өсүп өнүгүп, оже эң бир чоң нерселер жасап келди. Эми бизде азыр Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевич азыр Кыргыз элинде коррупцияны жок кылабыз деп толугу менен аракетин киришти, иштеп келатат. Эми ар кайсы мисалы үчүн ар бир жаран өзүнүн кайрылуусун жасап кетти. Мен Камчыбек Кыдыршаевич менен Садыр Нуркожоевичке кайрылуум жасап кетем. Жеке инсандык. Эгерде чын эле Кыргызстан өнүксүн, мындан келечекте 5, 2-5, 10 жылдан кийин Кыргызстан өнүгүшүн кааласаңыздар, анда мисалы үчүн Искендер Матраимов жогорку кеңеште отурат. Кыргыз элине мисалы үчүн конкретный көзгө көрүнүктүү мындай башка депутаттарды көрүп атам. Мисалы үчүн ар кайсы жерде Кыргыз элинин аттын кашкасындай болуп, таанымал болуп, элдерге бир жакшы бир жашоосун өзгөртүү үчүн кадамдар таштап келатат. Мисалы үчүн Искендер Матраимовду көргөн жокмун чынын айтканда. Алар эмне деп ойлойм, баягы өз байлыгын, өзүнүн нерселерин сактап калуу үчүн эле да. Мен чисто азыр эгерде Искендер Матраимов, мисалы үчүн Райым Матраимов издөөдө жүрөт да, ошону крышабайт этип, карап, мисалы үчүн башка адамдарда мыйзамсыз, коррупциясыз схема иштерине мисалы үчүн тартышы мүмкүн да. Ошон үчүн өзү деле уже ал жерге отурууга деле, кызмат орду мисалы үчүн депутат болуп отурууга деле мындай моралдык деле мындай эмеси калган жок болуш керек. Колунан келсе, мисалы үчүн депутаттык мандатын тапшырып берип, тынч эле мисалы үчүн ошондо гана таза иштер жүрөт го деп ойлойм да. Бер жакта издөө иштери Матраимов боюнча издөө иштери жүрүп атат. Ошо до конца мисалы үчүн таза, айкын, мыйзамдуу иштер жүрөйүн десе, мандатын тапшырып берсин. Башка мисалы үчүн күч түзүмдөр өз иштерин жүргүзүшсө, ошондо мындай адилеттүү болот го деп ойлойм да. Жеке менин оюм, туугандар. Ассаламу алейкум. Саламатта калыңыздар. Эгерде кандайдыр ойлоруңуздар болсо, айтыңыздар, туугандар. Мен жеке оюм ошондой, чисто.